эс тарткандан бери эсиңизде ошол жерде бир эле сиздин аркаңыздан колдоочулар колдоп кечеги шайлоодо да парламент шайлоодо бүтүн Кыргызстан деп ошол өзүнүн машиналары менен алып барып 2,5 saat өчүрүпкө туруп шайладып ушу биздин эң каалообуз Кудай кааласа президент болуп калсаңыз бизди ушундай мед кызматкерлерине шарттарды түзүп берсеңиз албетте өзүнүн мекеме барып кызматыңызды Мирлан жашыңыз канча? 31. Мен сүйлөгөн сөздөрүмдү угуп атсаңар, көрүп атсаңар, дарыгердин, мугалимдин, маданият кызматкеринин, анан жактоочулардын, адвокаттар. Ушул 4 кесип ээлеринин айлыктары көтөрүлмөө үчүн мамлекет цивилизациялык мамлекет боло албайт. Башындык ташкы уксаңдар кажет. Ошол дарыгер, мугалим, маданият кызматкери, адвокат. Эң көп бийик чоң айлык алгандар ушулар болушат. Ошондо өлкөнүн келечеги болот. Ансыз өлкөнүн келечеги болот. Себеп жакшы тажрыйба, жакшы кесип алган киши эч кайсы мамлекетти күтүп, аны берет мугалим. Ден соолугу бекем болгон коом бактылуу болот. Ден соолугу бекем болгон дары. Маданияты жок өлкө эч качан башка өлкөлөрдүн алдында башын көтөрө албайт. Аны жасаган маданияты. Адамдын укугун коргобогон, адамдын укугун сыйлаган өлкө цивилизациялуу өлкөгө карай айланат. Укугун коргойт оңдой. Ошондой жөнөкөй логика. Менде программа ал бол деген нерсе айтат да платформаңыз кандай? Платформа адам болот. Адам болот. Адамга адамча мамиле болот. Адам өзүнүн адам экендигин сезет. Адам башка бирөөгө кор болбой ошол коомдо жашайт. Анан башка платформа эмне керек? Ошо айтпайын дедим эле ушундай сөздөрдү себептен торгойдой болуп, кайра сайрайт да ушундай сөздөрдү айтабыз. Баары айтабыз. Анан айтпай кетип калсам айтасың, суроого жооп бербей кетип калды. Ушундай жакшы жигиттер, Кудай колдосун, аманчылык болсун. Ушул мезгилге чейин күтүп отурдум албетте. Сегизге чейин жетирап келип бул көп коллектив болгондо күтүп отурлар. Анан көп баягы бала чага семьялар шашылган. Үстүндө да кыздар да кое бербейт. Соңку сөз, соңку суроо бермейинче кое бербейт. Ошондой Алла насип кылган болсо бир жакшылыктарда келгенде дагы жолугабыз. Келгиле баарыбыз жоопкерчиликти бири-бирибизди сезели, жакшылык болсун, амандык болсун, жакшылыктан үмүт кылабыз. Кудай кааласа жакшы күндөрдү алып сен. Баа суроо бар. Мен бир сөзүм дагы калам дагы. Мен кечээ Кыргызстандан келет элем. Бишкекте немеге анализ тапшырып жатканда балам менен сиз эсиңиздеби, сиз билбейм. Балам менен очутке турса, сиз алдыда турган экенсиз очутте. Анан балама көрүп, балам өткөзүп койгон экенсиз да, балам менен экенсиң, кыйналып атасың, ал депчи. Мен ошоңузга ыраазычылык билдирейин дедим. Бүгүн уже келди да, кечектен кыса келди. Анан мен сизге жалаң ишиңизге ийгилик каалайм. Эсимде. Ошо ыраазычылыгымды билдирип коеюн деген атайын. Сиздин келинчегиңиз. Менин келинчегим. Бул дагы тагдырдын эмеси, эки адам көрүшпөйт, эки тоо көрүшпөйт, адам көрүшөт дегендей. Бул жакшылыкты айтпаган жакшы. Анан биз сизге ийгилик, биз сизди чындыгында эс тарткандан бери сизди колдоп келебиз. Эми кыргыздардын келечегин, кыргыз элинин келечегин азыр эми аттуу баштуулардан сиз менен жана баягы Нуржит Кадырбек экөөңүздөрдү гана көрөбүз. Эми калгандарын билбейбиз, эми кандай болуп жатат. Эми ар кимдин өзүнүн репутациясы бар, ар кимдин өзүнүн жолу бар. Эми келечекте көргөн жакшы, сизди ошо биздин Кыргызстанда президент болуп, эл башы болуп. Ал менин максат иш дарыгерибиздин эле. Сиздердин колуңарда ошол керектүү кычкач болбосо көзүң жетип турат да, кандай дарылаш керек. Бирок жок да, ийне жок, кычкач жок, кымчоолу жок, ошондойлор жок болсо дарылай албайсың. Мен дагы ошо сиздер сыяктуу көрүп турам, ооруп атам. Мен дарылаш, акылым жетип турат, көзүм жетип турат, бирок колумда сиздердегидей болгон
Kural yok da, asfalt yok. Ушундай сыяктуу эле бул бийликке барыш мен үчүн бул мансап эмес. Бул рахат эмес. Мен түшүнүп турам. Бул өтө оор. Ай, алтай, аябай сөгөсүңөр. Кыйратам дедиле, жеткирем дедиле дегенде. Ошол барлык нерсени өзүнүн ордуна алып, колуна алабыз. Анан жана келинчегиңиз жолдой тутканыңызда эң жаман чыдабай кеткен нерсе ошол. Бала менен, баланы көтөрүп турган энени көргөндө. 10 киши болсо да мен өткөрүп баласы болсо. Анан ыйлап аткан баланы көрө албайм, көзүнөн жаш тагып. Жакшылык болсун, келинчегиңизге да Аллах өмүр берсин, балаңызга өмүр берсин, жакшы күндөргө жолугушалы. Ийгилик, аманчылык. Сизге рахмат. Рахмат. Келечекке дагы аттанабыз. Жолуңуз ачык болсун. Бизге убакыт кичинекей бөлдүңүз. Ыраазыбыз, баардыгыбыз. Коллективдин атынан дагы не дейбиз? Жолуңуз ачык болсун. Биз да сизди колдогон. Кудайым буйруса, жакшы күндөрдө кездешебиз. Эми үмүтүбүз чоң, ошол эле. Баардыгы Кыргызстанда өзүнө бар жакшы, өзү жерде иштеген жакшы го. Ошол күндөрдү баарыбызга насип эткен болсун. Эч кимдин көз жашы көтөрүп жерди акпасын. Күлүп жайлап өз жерибизге барган насип. Сактап